Mээримдүү жана арайымдуу Аллах Тааланын аты менен. Гайып дүйнө бар. Көрбөгөнүң чындык. Биздин көзүбүз чектелүү, бирок жүрөгүбүз чексиздикти сезе алат. Ыйык Куранда гайып дүйнөгө ишенүү бул момундуктун эң алгачкы жана негизги белгиси. Аллах Таала айтат: Ал китепте шек жок. Ал такыбаалар үчүн жол көрсөтүүчү. Алар гайыпка, көрүнбөгөн чындыктарга ишенишет, намазды толук аткарышат жана биз берген ырыскылардан кайрымдуулук кылышат. Бакара сүрөсү 2-3 аяттар. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтылат: бул дүйнөдө биз көрбөгөн, бирок бизди курчап турган улуу чындыктар тууралуу. Эгерде силер мен билген нерселерди билгениңерде аз күлүп көп ыйламаксыңар. Бул хадис биздин кабылдоо деңгээлибизден тышкары дагы бир башка алда канча олуттуу жана улуу аалам бар экендигине ишарат кылат. Түн ичиндеги деңиз. Сиз жээкте турасыз. Көзүңүзгө алдыңыздагы капкараңгы суу гана көрүнөт, бирок ошол караңгылыктын астында миңдеген жаңдыктар жашап, агымдар жүрүп, зор тиричилик кайнап жатат. Сиздин көрбөгөнүңүз ал жерде жашоо жок дегенди билдирбейт. Түйүлдүктүн абалы, мисалы, эненин курсагындагы бала үчүн ал жер гана бүтүндөй аалам. Ал сырттагы тоолорду, күндүн нурун, океандарды көрбөйт. Эгер ага тышкарыда ушундай кооз дүйнө бар десең, ал ишенбеши мүмкүн. Биздин кайып дүйнөгө болгон мамилебиз так ушундай. Көрбөгөнүң чындык. Эң маанилүү нерселерди көз менен эмес, акыл жана жүрөк менен көрөбүз. Абаны көрбөйбүз, бирок ансыз дем ала албайбыз. Сүүнү көрбөйбүз, бирок анын күчүн бүткүл болмушубуз менен сезебиз. Акылды көрбөйбүз, бирок анын натыйжаларын баалап келебиз. Бул дүйнө чоң китептин бир гана барагы. Калган барактары кайып дүйнөдө. Көрбөгөн нерсеге ишенүү бул сокурлук эмес, бул руханий көрөгөчтүк. Биздин көзүбүз затты гана көрөт, ал эми жүрөгүбүз заттын ээси Аллахты жана анын улуу сырларын тааныйт. Көздөр аны көрө албайт, бирок ал көздөрдү көрүп турат, деп Аллах Таала Ыйык Куранда Анам сүрөсү 103 аятта айтат. Алхамдулиллах роббил аламин. Аллахым ыраазы болуп, барыбыздан ыраазы кылып, өзүбүздүн билип билбей алган күнөөлөрүбүздү кечирсин. Көрбөгөн кайып дүйнө бул чындык. Периштелер, сен көрбөгөн периштелер курчап турат, жазып жатышат. Оң жана сол тарапта отурган эки жазуучу бар. Бул тууралуу Аллах Таала Ыйык Куранда 17 Каф сүрөсүнүн 17 аятында айтат. Ар бир сөзүң, ар бир кадамың жазылып жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: акылдуу адам өзүн эсепке алып, акырет үчүн аракет кылган адам. Кыямат жакындап жатат. Кабыр бул жөн гана башталыш. Ар бир жан өлүм даамын татат, деп Аллах Таала Ыйык Куранда Али Имран сүрөсүнүн 185 аятында айтат. Сен даярсыңбы? Бул дүйнө убактылуу, ал эми акырет түбөлүк. Ойгонолу, бүгүн тообо кылалы, бүгүн намазды баштайлы, Куранга кайрылалы, Аллахка жакындайлы. Анткени бүгүн мүмкүнчүлүк бар, эртең белгисиз, эртең кеч болуп калышы мүмкүн. Аллахым өмүрүбүзгө, рызкыбызга, убактыбызга береке берсин. Билип билбей алган күнөөлөрүбүздү кечирип, Аллахым өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылып, өзү коргоп, өзү колдосун. Аллахым, ла илаха иллаллах, Мухаммад расулуллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху расулух келмеси менен жашоп өтүү бактысын ар бирибизге насип кылсын. Бул улуу чындык, бул жаннаттын ачкычы, бул ыймандын негизи. Көп ушул келмелерди айталы. Аллахым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким бул келмени чын жүрөктөн айтса, жаннатка кирет деп. Аллахым баарыбызды бейишинде да бирге кылсын.
Бул жараткандын жалгыз экенин таануу. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Бул жөн эле сөз эмес. Бул чыныгы имандын негизи. Бул келме ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах сенин тагдырыңды өзгөртөт алат. Аллаху акбар. Аллахым өзү чексиз кудурет ээси баарыбыздын ару максат тилегибизге жеткизип, Аллахым ыраазы болуп, өзү ыраазы кылып, амин деп алакан жайган ар бирибизди көрүүчү Аллахым, добуштарды угуучу, дубаларды кабыл кылуучу Аллахым, рахмат эшиктерин ачсын, чексиз кудурет ээси Аллахым, баш ийдирүүчү, белек берүүчү Аллахым, келбет берип жан берүүчү Аллахым, ушундай аманчылык берүүчү Аллахым, өтө мээримдүү, өтө ырайымдуу берешен Аллахым, баарыбызга эки дүйнө бактылыгын насип кылып, өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылып, өзү сүйүктүү амалдары менен алек кылып, өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын татыктуу үммөтүнөн кылып, Аллахым эки дүйнө бактылыгын насип кылып, Аллахым ушунчалык берешен аз эле ибадатка көптөгөн соопторду берүүчү Аллахым, сырларды билүүчү Аллахым, кабардар, баарыбыздын абалыбыздан кабардар Аллахым, урмат сый берүүчү Аллахым, баардык нерсеге күчү жетүүчү Аллахым, түбөлүк түрүү жашоо берүүчү Аллахым, тирилтүүчү Аллахым, Аллах алгачкы жолу жоктон бар кылып жаратуучу Аллахым, Аллахым мактоого бир гана өзү ылайыктуу Аллахым, баардык иштерге кепил. Аллаху акбар. Алхамдулиллах, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах, ашхадан ла илаха иллаллах ва ашхадан Мухаммадан абдуху ва расулух келмеси менен жашап өткөн ааламдагы алакан жайган ар бир мусулманды Аллахым өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылып, мээримине алып, ырайымына бөлүп, эки дүйнө бактылыгын насип кылсын. Я архамар рахим, я фатах, рахмат эшиктериңди ач. Я Аллахым, субханак Аллахума ва бихамдик, ашхадан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллахым, алсыз күнөөкөр бендегиңиз, күнөөлөрүбүздү кечирип, Аллахым эки дүйнө бактылыгын насип кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн дуасында эмнен жакшылыктан сулаган болсо, Аллахым бизге да кабыл кыл. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн дуасында эмненин жамандыгынан коргоону тилеген болсо, Аллахым бизди да корго. Амин деп алакан жайган ар бир пендеңди Аллахым өзүң ыраазы кылып, өзүң ыраазы болуп, өзүң ыраазы кыл. Амин. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад ва аля али сайидина Мухаммад. Аллахумма инни асалука بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بادئ السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. Амин. О Аллахым, мактоолор сага гана ылайыктуу. Сенден башка кудай жок. Сен манансың. Сен жер жана асманды жаратуучусуң. О улуулук жана урмат ээси. О тирүү жана ар дайым туруучу зат. О бул жашоону Аллахым бизге берип, Аллахтын ырайымы чексиз дагы бир мүмкүнчүлүк берип отурат. О угуучум, о амин деп алакан жайган Утман бир тууганым, Аллахым ыраазы болсун. Аллахым чексиз кудурет ээси, Аллахым ыраазы кылсын. Амин. Я Аллахым, дуаларыбызды кабыл кылсын. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад ва аля али сайидина Мухаммад. Жазаллаху Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллама бима хуа ахлухум. Амин. Я архамар рахимин. Бөлүшүп, соопко шериктеш болуп, амин деп жаза кетиңиз.